Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда биринчи студия программасы. Биз жалпы энергетикалык бүгүнкү акыбал тууралуу сөз кылабыз. Анын ичинде биз тариф саясатына басым жасайбыз. Деги эле бүгүнкү күндө энергетикалык потенциалды жогорулатуу үчүн тарифти көтөрүү зарылбы же деги эле тариф саясатын көтөрүү менен эмне маселелер чечилет? Башка дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдө жөн коелу, башка жакынкы коңшу өлкөлөрдө энергетикалык потенциал кандай болуп атат? Энергия кризис деген маселе бүгүнкү күндө кайсы өлкөлөрдө кыйнап жаткан маселеге айланды. Аны жогорулатуу үчүн Кыргызстанда деги эле энергетикалык потенциалды көтөрүү үчүн тариф саясаты, анын мааниси тууралуу сөз кылуу үчүн биз студиябызга Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рыспеков жана тариф жана бааны жөнгө салуу башкармалыгынын баш кадиси Замирбек Маматовду студиябызга чакырганбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар? Жалпы ушул энергетикалык акыбал, анын ичинде тариф саясаты тууралуу Кыргызстандагы акыбал тууралуу кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган сюжет бар экен. Мына ушуну көрүп алып туруп, анан маегибизди баштайлы. Кыргызстанда электр энергияны пайдалануунун рекордтук чеги соңку аптага туура келди. Кыраан шилдедеги ызгаар суукта жарыкты керектөө дээрлик 80 миллион киловатт саатка жеткен. Албетте мындай кырдаал ансыз да алсырап турган энергетика тармагына чоң күч келтирди. Мурда күнү 77 миллион киловатт саат электр энергия bir күндө пайдалансак, кече күнү 75ке түштүк, 2 миллион киловатт саат. Бирок ушундай эле мезгилде былтыркы жылы биз бул күндөрдө 59-60 миллион киловатт саат пайдаланганбыз. Былтыркыга салыштырмалуу 16-17 миллионго көп. Негизи эле энергетика тармагындагы көйгөйлөр акыркы жылдары күчөгөндөн күчөп баратат. Бул өлкөдөгү ири гидроэлектр станциялардагы электр жабдыктарынын эскиргени, жалпы эле материалдык техникалык базанын жабыркаганына байланыштуу. Андыктан электр энергияга болгон тариф маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Президент элге болгон кайрылуусунда энергетика тармагындагы көйгөйлөрдү бирден тизмектеген. Акыркы 15 жылдан бери кышкы мезгилде өзүбүздөн чыккан электр энергия жетпей кошуна өлкөлөрдөн 3 миллиард киловатт саат электр энергиясын 3 сомдун тегерегинде импорт кылып сатып алып келебиз. Аны элге 77 тыйындан беребиз. Андан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 50 тыйындан, тоолуу жана алыскы барууга кыйын болгон аймактарга 77 тыйындан лимитсиз берилип, ортодогу айырма баягы эле энергетика тармагынын 137 миллиард карызынын үстүнө карыз болуп кошулуп келет. Былтыр биз тарифтерди кандай кылдык? Тоо кен казган тармактарга 5 сом 4 тыйын, мамлекеттик жана орто ишканаларга 3 сом 40 тыйын, ал эми элге 77 тыйындан калтырдык. Ушундай жол менен энергетика тармагынын карызын өстүрбөй кармап туралы деген аракет болуп жатат. Келечекте карызды толук жабабыз. Энергетика тармагы мамлекеттик кышта дагы толук кандуу өзүбүздүн электр энергиябыз менен тейлөөгө мүмкүнчүлүк алат. Сунушка ылайык электр энергияга бааны 1-майдан тарта 77 тыйындан 1 сомго көтөрүү каралууда. Энергетика министрлиги белгиленген мөөнөттө маселени ар тараптуу карап чыгып, корутунду бериши керек. Урматтуу Талай Муканович, ушундай суроо талаптардын баарын жалгыз эле Садыр Нуркожоевич көтөрбөстөн, мына биздин өкмөт, анын ичинде энергетика министрлиги бар. Сиз көтөрүшүңүз керек. Элге ачык айкын чындыкты ачуу болсо да айтышыңыз керек. Жана мындан ары тарифтик саясатты илимий жагынан негизделген, экономикалык жагынан эсептелген саясатты бизге сунуш кылышыңыз керек. Ушуну так карап чыгыңыздар. Коңшу мамлекеттер боюнча статистиканы алсак, азыркы күндө эң арзан электр энергиясы Кыргызстанда. Мисалы коңшу өлкөлөрдөгү тарифти алсак, 1 киловатт саат электр энергиясы Казакстанда 19 теңге, биздин сом менен эсептегенде 3 сом 54 тыйын, Россияда 4 рублга жакын же 4 сом 60 тыйын болот. Тажикстандыктар 1 киловатт саат энергия үчүн 26 сомони же бизче 2 сом 20 тыйын төлөйт. Өзбекстанда 295 сом, бизче 2 сом 23 тыйынга айланат. Газдын мекени болгон Түркмөнстанда 0,025 манат, сомго которгондо 60 тыйындан ашат. Кытай мамлекетинде 0,5 юань, бизче 6 сом 75 тыйынга барабар. Кыргызстандын эли 1 киловатт саат энергия үчүн 77 тыйындан төлөп келе жатат. Азыркы учурда электр энергияга болгон баа маселеси калктын кеңири катмарына талкууга коюлду. 1 сом туура эле го.
Башка мамлекеттерде мындан кымбат экенин көрдүк. Эми билбейм, мен гос жумушта иштеймин да. Жолдошум да гос жумушта иштейт. Эми зарплата көтөрүлдү, ошого карап жакшы болсо керек. Анан билбейм башка адамдар кандай. Кризистен чыгышыбыз керек. Электр энергияны көрүп атасыңарго. Элден топтолгон акчага жетпей атат. Оор келет, бирок ошол эле учурда ошо айлыктарды кошо караш керек да. Экономиканы өстүрүш керек. Экономиканы өстүрүш үчүн электр энергияны кошо баткактан сууруп чыгып кетиш керек да. Bir ayda misal için, hazır misal için kış kısın 500-600'den төлейм ayına. Jay kısın hiç kança emas, men işletpeyim da. 100 so'm, 200 so'mga çeyin төлейм. Ушул tursa da ойлойм. Эми пенсиям көтөрүлүп, неме болсочу, анан кийин бала чакама жакшы иш болуп турсам, ушу Кыргызстандын өзүндө эле макул болчумун. Ну и пускай, чё ж теперь. Пусть сом, а что сом сейчас? Пускай будет. Да нет, пока мы работаем, не знаю, как дальше будет. Пока заплатим. Мага, конечно, ушу боюнча тура берген жакшы. Мен пенсионермин. Туурабы? Анан жанагы мекеме тигибилар бар го, аябай себептүү, аларга көбөйө берсин. Ну, кандайдыр бир катмарга ушу боюнча калтырып койгон жакшы, айрыкча пенсионерлерге. Потому что сигарет деле 100 сом, 120 сом, арагың 250 сом. Ошол жактарга деле кетип атпайбы? Көтөрсүн. Мамлекеттин жаңы куруу иштери болуш керек да. Көтөргөндө мен каршы эмесмин, колдойм. 2 сом кылып койсо дагы була берет. Потому что мамлекет көтөрүш керек. Өзүбүздүкү го. Мынакей урматтуу меймандар, тариф саясаты дегеле энергетикалык жабдуулар болбосо тариф саясаты көтөрүлмөк эмес. Кыштын суугундагы жанагындай чыңалуулар болбосо тариф саясаты жөнүндө быйыл деле сөз козголмок эмес. Бирок ошол бүгүнкү күндөгү Алтынбек Турсбекович, бүгүнкү күндөгү ушул энерго жабдыктардын акыбалы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына сурооңуз боюнча учурдан пайдаланып, биз баягы суук түшкөндөн бери энергетикалык тармактагы жабдуулардын акыбалы жөнүндө тез эл арасында сөздөр жүрүп маалыматтарды берип келатабыз. Сиздин сурооңузга жооп берерден алдын мен бүгүнкү күндөгү жабдууларыбыздын акыбалына мурда бүгүнкү күндөгү техникалык тараптан республика боюнча электр энергиясы менен камсыздоо боюнча кандай абал болуп аткандыгы жөнүндө кыскача элге түшүндүрүп кетейин. Себеби 2-3 күн мурун эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, элдин арасында дайыма баягы керектүүлөрдү кескин түрдө өсүп кеткендигине байланыштуу жабдууларды сактап калыш максатында биз көп жерлерде регион боюнча, республика боюнча өчүрүүлөр болуп аткан. Бул боюнча мына бүгүнкү күндө маалымат катары айта турган болсом, мына 2 күндөн бери биринчиден керектүүлөр кескин көбөйгөн, керектүүлөр азая баштады. Ошондой эле аба ырайынын жакшы болгондугуна байланыштуу республика боюнча өчүрүүлөр, күндүзгү өчүрүүлөр, күндүз эч кандай өчүрүүлөр болбой элатат. Толугу менен электр энергиясы менен камсыз кылып атабыз. Болгону кечки маалдарда, мурдагы теледе дагы айтып атканбыз, кечки маалда баягы час пик маалында, башкача айтканда керектүүлөр өсүп кеткен маалдарда гана өлкөбүздүн алыскы аймактарында, региондордо анча-мынча өчүрүүлөр болуп атат. Бул дагы баягы эле кайсыл жерде керектүүлөр көп болуп аткан болсо, ошол жерде өчүрүүлөр болуп атат. Биз баягы алдын ала графиктер жөнүндө сөз болгондо да элге график бербедик беле. Ал эми бүгүнкү күндө ал график боюнча толук өчүрүүлөр болгон жок. Биз ошондо дагы айткам, мен эскертип кетейин, азыр дагы графикти биз максималдуу түрдө керектүү болгон учурга түздүк. Ал эми керектүү азайган сайын биз мындай өчүрүүлөрдү токтотобуз деген сөз болгон болчу. Ошонун негизинде буюрса бүгүнкү күндө абалыбыз жакшырып баратат. Башкача айтканда мына шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда, Чүй облусубузда эч кандай өчүрүүлөр болгон жок. Андан сырткары керектүүлөр көп болгон гана жерлерде кечки маалда гана анча-мынча өчүрүүлөр болуп атат. Ошону менен бирге катар сиз жабдуулар боюнча, биздин жабдыктар боюнча суроолор узатып атасыз. Жалпы биздин өзүбүздүн компания боюнча айтып кетсем, Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы боюнча маалымат катары айтып кетсем, биз Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы ГЭСтерден иштеп чыккан электр энергияны керектөөчүлөргө чейинки жеткирип берүү кызматын аткарчу компания болуп эсептелебиз. Жалпы республика боюнча бизде биздин кесипкөйлөрүбүз 10 миңден ашуун кесипкөйүбүз бар, кесип адистерибиз бар 10 миңден ашуун. Ошондой эле жалпы республика боюнча бардык аймакты областтарда биздин филиалдарыбыз бар. Башкача айтканда республика боюнча электр энергиясын элге жеткирүү кызматын биздин компания аткарат. Бүгүнкү күндөгү жабдууларга акыбалына токтоло турган болсок, элге дагы түшүнүктүү болсун, биз деген жабдууларыбыздын
акыбалы боюнча айта турган болгонумда, биздин компаниянын өзүндө жабдууларыбыз кандай жабдууларыбыз бар, канча көлөмдөгү жабдууларыбыз бар, ошол жөнүндө кыскача айтып кетсем элге туура эле болсо керек деп ойлойм да. Айтайын дегеним, жалпы биздин компаниябызды обслуживание кылган көмөк жардамдар, башкача айтканда подстанциялар, жалпы көлөмү бизде жалпы санын айта турган болсок 547 подстанцияны обслуживание кылабыз жалпы республика боюнча. Анын ичинде элдер деле жакшы билет, бул көмөк жардамдардын ичинде 35 киловаттык, 110 киловаттык, 220, 500 киловаттык көмөк жардамдарыбыз, подстанцияларыбыз бар да. Бул жалпы подстанциялардын санын айтып атам. Ошондой эле аба чубалгаларыбыз бар. 35 киловаттан, 110 киловаттан, 500 киловаттан аба чубалгаларыбыз бар. Аларыбыздын саны жалпысынан айтканда 12.200 километрге чейинки аба чубалгаларыбыз бар. Бул жалпы элге жеткизип берүүчү, ушундай аба чубалгалардын аркасынан гана элге жеткизип берип атабыз электр энергияны. Андан сырткары трансформаторлор жөнүндө айтып кете турган болсок, элдер как раз элибиз жакшы түшүнөт трансформаторлор жөнүндө. Трансформаторлорубуз 28.000-29.000 штук трансформаторубуз бар. Жалпы элге иштеп аткан трансформаторлорубузда. Ошондой эле андан сырткары 10 киловаттагы, 0,4 киловаттагы аба чубалгаларыбыз бар, 6 киловаттагы аба чубалгаларыбыз. Булардын санын айта турган болсок, 98-99 миң километрге чейин жеткен чубалгаларыбыз бар да. Булардын саны мен эмне себептен айтып атам? Булардын санын айтып атканымдын себеби бүгүнкү күндө элге электр энергиясын толугу менен жеткирип берүү үчүн ушундай жабдыктар, ушундай сандагы жабдыктарыбыз кызмат кылып аткандын мааниси жөнүндө айтып баратам да. Ошонун артынан эле жабдуулардын акыбалы жөнүндө айта турган болсок, мисал катары айтып кетейин, мен биздин эң негизги жабдууларыбызга кирет. Булар 110 киловаттык, 500 киловаттык аба чубалгаларыбызды айта турган болсок, алардын 25 аба чубалгаларыбыздын 40 жылдан ашык иштеген аба чубалгаларды айта турган болсок, алар орто эсеп менен 49,5-50%га жетти. Булар жабдууларыбыз 40 жылдан ашуун иштеген аба чубалгалары жөнүндө сөз болуп атат да. Андан сырткары көмөк жардамдар боюнча айта турган болсом, бул деген подстанциялар элге түшүнүктүү болот да. 25 жылдан ашык иштеген подстанцияларыбыздын пайыз боюнча айта турган болсом, 83,9-90%га чейинки подстанцияларыбыз 25 жылдан ашуун кызмат өткөрүп атат. Бул цифра менен айтканда элге да түшүнүктүү болот да. Бул баягы жабдууларыбыздын эскилиги жетти деген сөзүнүн маңызы мен цифра менен айтып келатам да. Андан сырткары включателдер дегенибиз бар, өчүрүп жандыруучу жабдууларыбыз. Булардын дагы 25 жылдан ашуун иштегендери 30%тан асып кетти да. Булардын баардыгын жыйынтыктап айта турган болсок, биз баягы жабдууларыбыз эскилиги жетти, эскирип атат, жылдан жылга алмаштырганга акча каражаттар жетишпей атат. Ушунча количество оборудованияларды баарын обслуживание кылышка, алмаштырышка албетте бизде бүгүнкү күндө компаниябыздагы общий министерстводон чамасы жетпейт. Ошон үчүн жалпылап айта турган болсом, биздин жабдууларыбыздын эскилиги жеткен жабдууларыбыздын жалпы көлөмүн айта турган болсок, 80%дан ашуун оборудованиябыз износ болуп жетип өттү да. Бул жалпак тил менен айта турган болсок, элестетиңиз, бизде деген эгер ошол подстанцияларда трансформаторлор тура турган болсо, подстанцияда эң чоң жабдуулар болуп, бул трансформаторлор, включателдер эсептелет да. А трансформаторлорго срок службасынан ар бир эми заводдон чыкканда ар бир эле оборудованияга бизде жабдууларга срок служба берилет да. Алар деген 25 жылга чейин иштеш керек болчу да. Негизинен алып караганда, башка өнүккөн өлкөлөрдө 25 жылга ашык иштеген жабдууларды толугу менен алмаштырышат. А бизде деген аны толугу менен алмаштырганга чамабыз жок. Бүгүнкү күндүн маселеси. Андан сырткары болгон ошол эскилиги жеткен жабдууларыбызды дагы жылдан жылга колдон келишибизче өзүбүздүн компаниябыздын бюджетинен бөлүнгөн акчанын негизинде оңдоо түзөө иштери менен биз жылдан жылга кышка даярдык иштерин жүргүзүп келатабыз. Канча пайыз жаңылаганга жетет ошо өлкөдөн бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн акча каражаты? Биз эми мындай айта турган болсом, биздин компанияга жылына дегенде пайыздап айтканда бир 2-3%га деле жетпейт, мындай айта турган болсомчу, бир жылдык планга коюп айта турган болсок. Биз эми азыр ачык эле айтыш керек, жылда жасалуучу баягы утурумдук ремонттор жасап атабыз да. Бул эскилиги жеткен оборудованиябызды, подстанцияларыбызды ремонттогонго да акча каражаты кетет да. Аны оңдоп түзөө иштери дегендей, жөнөкөй тил менен айтканда деген машинабызды минип жүрсөк деле аны деле бир жылдын ичинде эксплуатация кылганда канча жолу ремонт кылабыз да. Ходовойн жасайбыз, майын алмаштырабыз, деги кайсыл жер дөңгөлөгүн алмаштырабыз дегенде жөнөкөй эле бир машинанычы. Биздин техникалар деле ошондой эле техникага кирет да. Аны жыл сайын поддерживать этип туруш үчүн акча каражаты керектелет. Самырбек мырза, мына өлкөдөн бөлүнгөн бюджеттен бөлүнгөн акча каражаты ушул техникалык жабдууларды
энергия жабдууларды толук жаңылаганга акча каражат жетпейт экен. Анан эл деле сурап атпайбы, соц тармактарда жана башка ушул энергетиктер менен жолугушкан жерде, башка жерде талкуу жүрүп атпайбы? Биз энергетикага акча төлөп атпайлыкпы, акысын төлөп атпайлыкпы? Ошол акча кайда кетип атат деп атат да. Кайда кетип атат чынында? Саламатсыздарбы. Биринчиден, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиз туура суроону бердиңиз. Биздин 22-жылкы күтүлүүчү техникалык, экономикалык көрсөткүчтөрдүн берилген маалыматтарга таянсак, аталган иш-чарага ремонт жана капиталдык салымдар деп коет. Бизде 22-жылкы сумманын көлөмү 2,2 миллиард сомду түздү. Бул деген жалпы чыгымдардын 6,2% гана түзөт дегенди билдирет. Биз албетте бул жерде жогоруда белгилеп кеткендей электр жабдуулардын эскилиги 60%дан 80%га чейин деп азыркы орто эсеп бар бизде. Ошого байланыштуу бунун себебин баарыбыз билебиз. Бунун бардыгы азыркы биздин электр энергиясына болгон тарифке байланыштуу. Бүгүн ошол жогоркуда айтылгандардын негизинде Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан электр энергиясынын тарифин калк керектөөчүлөр үчүн 77 тыйындан 1 сомго жогорулатуу сунуш келип түштү. Бул деген бул 700 киловатт саатка чейинки эле көлөм керектелген көлөмгө тиешелүү болуп атат да. Эгерде азыркы биздин керектөөчүлөр 77 тыйын 700 киловатт саатка чейин төлөм жүргүзсө, азыр биз тиешелүү өзгөртүү киргизгенден кийин 77 эмес 1 сом ар бир киловатт саат үчүн төлөм жүргүзөт. Бул жерде баса белгилеп кетишибиз керек. Бул жерде электр энергиясынын тариф ылдыйкы градациядагы 700 киловатт саатка чейинки эле керектөө көлөм жөнүндө сөз болуп турат да. 77 тыйын эми албетте биз буга чейин деле массалык маалымат каражаттарына белгилеп келе атабыз. Силерде да маалыматыңар бар. Коңшу өлкөлөрдө, башка мамлекеттердин биз антимонополиялык орган болуп эсептелебиз энергетика тармагында. Биз ар дайым ошол багытта талдоо жүргүзүп, башка мамлекеттердин электр энергиясына, башка ресурстарына болгон бааларын ар дайым анализ, талдоо жүргүзүп турабыз да. Анан жогоруда белгилеп кеткендей, алыс барбай эле коңшу өлкөлөрүбүзгө барсак, ал жерде 1 киловатт саат үчүн калк керектөөчүлөр үчүн 2 сом 23 тыйындан төлөм жүргүзүлөт. Ал эми Казакстан Республикасында болсо ошол эле көрсөткүч 3 сом 70 тыйын тын тегерегинде белгиленген да. Бизде 77 тыйын биздин керектөөчүлөрүбүз өздөрү эле түшүнүп калды. Азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эл деле өзүнүн керектөөчүлөр дагы туура кабыл алып атат деп биз ойлойбуз. Анткени 77 тыйын 21-чи цифралар менен эгер тактап койсок, 21-жылы электр энергиясынын өздүк наркы өндүрүүгө кеткен чыгымдарды эске алып, аны жогорку чыңалуудагы аба чуалуулар менен жеткирген чыгымдарды эске алып, анан 6, 10, 35 киловольттук бөлүштүрүүчү тармактардагы бөлүштүргөнгө кеткен чыгымдарды эске алганда 1 сом 72 тыйын түзгөн. Бул 21-жыл. Албетте 77 тыйын болсо, бул 1 сом 72 тыйындан 44 эле пайызын түзүп атат да. Айырмасы аябай эле чоң да. Ал эми 22-жылдын жыйынтыгы боюнча энергетикалык компаниялардын күтүлүүчү техникалык, экономикалык көрсөткүчтөрүнүн негизинде жалпы энергетика тармагындагы экономикалык жагдай боюнча цифралар менен да маалымат берип койсок жакшы болот. Жалпы киреши 25 миллиард сом түзүүсү күтүлүүдө. Ал эми чыгашалар болсо сарптоолор 35,6 миллиард сом деп күтүлүүдө да. Бул 22-жылы. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген акча каражатынын тартыштыгы 10,6 миллиард сом ченинде күтүлүп атат да 2022-жылдын аягы. Ошентип 22-жылы ар бир киловатт сааттын өздүк наркы 2 сом 38 тыйын деп күтүлүп атат. Эгер 21-жылы 1 сом 72 тыйын болсо, 22-жылы 2 сом 38 тыйын.
Ал 238 тыйын эмнеден келип чыгат, эмнеден турат? Бул өндүрүүгө кеткен чыгымдарды кошуп эске алганда биз белгилеп кетишибиз керек. Өндүрүүнүн баасы 1 сом 19 тыйын болсо, анын ичинде биз билебиз гидроэлектростанциялардагы өздүк нарк 21 тыйын. Анан бизде жылуулук электр борборунда дагы электр энергиясы өндүрөт, анткени ал режим когенерация деп коет го, электр энергиясында, жылуулук энергиясында чыгарат. Ал эми жеткирүүнүн баасы болсо, жогорку чыңалуудагы аба чуалгылар менен 30 тыйынды түзүп атат. Бөлүштүрүү тармактарындагы өздүк наркы 48 тыйын. Ал эми салыктар 18, техникалык жоготуулар 23 тыйынды түзүп атат. Техникалык жоготуулар бул ар дайым болуш керек. Бул физиканын закону, биз андан жогото албайбыз. Ар дайым сөз анын көлөмүндө, ченеминде гана жүргүзүлөт. Жоготуу болуп турат, болуп туруш керек. Антпесе электр энергия өзүн өзү жеткире албайт деп жалпак тил менен айтып кетсек болот да. Ошентип 2 сом 38 тыйындан биз азыр эмнеден турат экен түшүндүк, айтып бере алдык. Бунун бардыгы эмне үчүн айырма келип чыгып атат? 1 сом 72 21-жылы болсо, азыр 2 сом 38 тыйын 22 деп күтүп атабыз. Бунун бардыгы бизге белгилүү болгондой импорт электр энергия бар. Биз азыр башка өлкөлөрдөн импорт жүргүзүп жатабыз. Ошолордун кеткен чыгашасы эле эгер акча эквивалент менен алсак 6 миллиард 656 миллион сомду түзүп атат да. Эгер импорттун көлөмү 2 миллиард 587 миллиард киловатт саат болсо, орточо эсеп менен импорттолгон электр энергиясынын баасы 2 сом 57 тыйын ар бир киловатт саат үчүн түзүп. Ушул жерден эми жанагы азыркы учурдагы керектүүнү маалымат катары берип атпайсыздарбы? 77 миллион 600 миң киловатт саат деп, 2018 жылы ушундай эле суук учурда 70 миллион 600 миң деп берип атасыңар. Эмне айырмачылыгы бар? Эмне калктын керектүүсү өсүп атабы жылдан жылга? Бул боюнча мен жооп берсем туура болсо керек бул сурооңузга. Туура белгилеп кеттиңиз. Калктын саны, керектөөсү жылдан жылга бизде өсүү бар. Аны байкап атабыз. Биз баягы өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү, бир мына 3-4 жылдын ичинде эле керектөөбүз бир 77 миллионго айырма берип атат. 7 миллиондон ашыкча айырма берип атат да. Бул деген сөз жылдан жылга керектөөнүн өсүп атканы. Бул каяктан өсүп атат? Эмне үчүн өсүп атат? Бизде деген баягы мамлекетибиздин дагы саясаты бар да, бизде жеке бизнес ишканаларыбыз бар, коммерциялык багытта ишканалар бар. Ошолордун бардыгы эл баягы местный производство кылган бизнесмендерибиз бар. Бизнести дагы колдоо максатында бүгүнкү күндө дагы биз Министерство энергетика тарабынан жалпы биздин дагы саясатыбыз бар. Ошол бизнести өнүктүрүү максатта дагы биз электр энергияны камсыздоо боюнча биз иш-чараларды алып барышыбыз керек. Ошондуктан алардан кайрылуу түшкөндөрдө биз баягы техникалык шарттар менен биздин жаңы абоненттер кайрылганда техникалык шарттарды беребиз да. Ошол техникалык шарттардын негизинде дагы биз жакшылап инвентаризация кылып чыксак, жылдан жылга көбөйүү ошол миллион, 1,5 миллион ушундай өсүп баратат да керектөөлөрчү. Себеби биз бизнести токтотуп калганга болбойт. Бул жалпы мамлекеттеги президенттибиздин дагы саясаты ушундай болуп атат. Эң негизинен элдин арабызда чыккан бизнесмендерди колдоо максатында электр энергиясы менен камсыздоо боюнча биз бул багытта дагы жакшы жумуштарды алып барабыз да. Ошон үчүн баягы камсыз кылып баратканда канчалык деңгээлде өсүп атканын мааниси да ошондой болуп атат да. Жылдан жылга бизнестен сырткары жалпы эле элибиз дагы өсүп атпайбы? Мына элдин өсүшүнүн негизинде дагы региондорго карайт болсо калктын санынын өсүшү боюнча дагы бул естественный рост болуп атат да. Ошону алып караганда бир эле үй бүлөгө жөнөкөй эле жалпак тили менен айтканда эң минимальный 5 киловаттан бере турган болсок деле ошол суммаларды кошуп салып келгенде бир жылдын ичинде керектөөнүн саны уже өсүп бараткандыгын даана билсек болот да. Технологиялык өзгөрүүлөр, өсүштөр дагы чоң керектөөгө муктаж болуп атат. Сөзсүз түрдө мындай эле айта турган болсок, сиздин сурооңуз боюнча жайдын күндөрүн айта турган болсок, мурда деген бизде кыш боюнча эле дайыма маселе бар да, кышында электр энергиясын көп колдонобуз, буну баарыбыз жакшы билебиз. Ал эми жайдын күнү деле бизде керектөөлөр ушундай региондорубуз бар, жайдын күнү деле керектөөлөрүбүз түшпөгөн региондорубуз бар. Буларды айта турган болсок, мына
туризм багытында бизде өзүңүз жакшы билесиз, өнүп өсүп аткан биздин региондорубуз бар. Мына Ысык көл областын алатыран болсок, жайдын күнү дагы керектөөлөр ошондой эле кышка салыштырмалуу көп деле ылдыйлабайт. Жайдын күнү деле керектөөлөр көп болот. Бул эми туризм багытында көлдүн сезонун билебиз да, баарыбыз жайдын күнү сезон башталат. Керектөөнүн саны ал жерде көп болот. Жалпы республика боюнча айта турган болсок, мына жайдын күнү деген мурдараакта алып айта турган болсок, 5-10 жыл мурун элдин арасында мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, кондиционерлердин деле саны аз болчу да. Азыркы күндө карабайсызбы, жайдын күнү негизинен почти ар бир керектөөчүнүн үйүндө кондиционер бар. Бул да тиричилик каражаттарына кирип атпайбы? Андан сырткары ар биринде холодильник бар, ар биринде деген бардык бытовой техникалардын бардык түрү жалпы элдин ар бир үйдө эле бар да. Булар дагы керектөөнүн өсүшүнө түздөн түз таасир берет. Бул бир жагынан сөзсүз түрдө элибиздин арасында жашоосунун жакшылуу болуп аткандыгынын белгиси. Экинчи жагынан алып караганда электр энергиясынын өсүүнүн ушул жактан дагы отражение болуп атат да, бизге өсүүлөр болуп атат. Энергетикалык жалпы акыбал тууралуу кеп салганда эле биз ушул тетиги Союз учурунан бери келаткан энергия жабдыктар деп сыпаттап келебиз да. Бирок ошол эле учурда коңшу өлкөлөр деле ошол Союздун катарына кирген коңшу өлкөлөрдүкү деле ошол Союздун учурунда салынган энергия жабдыктар да. Эми бүгүнкү күндө ошол бизге окшош эле ошол жалпы коңшу өлкөлөрдөгү Союздун катарына кирген өлкөлөрдөгү энергия акыбалы кандай? Жалпысынан алып караганда, биз туура эле суроо бердиңиз. Биздин кошуна өлкөлөрүбүз деле, биздин кошуна дегенде эң жакын кошуналарыбызды айтабыз да. Бир Өзбекстан мамлекетин айтабыз, Казакстанды айтабыз. Алардын деле жабдуулары салыштырмалуу эски. Бирок биз кошуналар менен дайыма мындай маалыматташып турабыз. Бизге салыштырмалуу аларда жабдууларды жаңылоо боюнча капиталдык салымдардын жылдык баягы акча каражаты боюнча салыштыра турган болсок, аларда жакшы, бизге караганда көбүрөөк алмаштыруулар көп болуп атат да. Системный алмаштыруулар болуп атат алардачы. Эскилиги жеткен көмөкчү ордондорду алмаштыруу боюнча, ошол эле Казакстанды ала турган болсок, биз дайыма кесиптештерибиз менен сүйлөшүп турабыз да. Бир жылга кандай жумуштарды аткарып атасыңар, кандай жаңылоолор болуп атат деп маектешкен маалдарда алар бизге салыштырмалуу жабдууларын жаңыртуу боюнча көбүрөөк жумуш алып барып атат да. Эмне үчүн деп биз эми баягы тактайбыз да, эмне үчүн биз анчалык көп бара албай атабыз дагы? Бул кошуна мамлекеттерибиз көп алып барып атат. Бул жумуш капитал салымдар боюнча акча каражаттарын көбүрөөк жумшайт деп такташып келгенде эле баягы эле сөз болуп аткан тариф саясатына келип тактап. Демек өзүн өзү актап атат. Алар да бизге салыштырмалуу биз иштеп чыккан, саткан электр энергиясын кайра актоо боюнча мындай саясатташып келген, алардыкы бизге караганда анча эле актап атат да. Электр энергиясы биздики деген азыр мына кесиптешибиз айтып өткөтпөдү, өздүк баасы менен элге саткан баасынын ортосунда айырмачылык. Бул бизде баягы математика менен айтканда эле бул дефициттин белгиси ошондой болот атпайбы? Демек өзүн актап атат, тетиктерин жаңылаганга дагы жетип атат, туура? Ошондон сырткары тетиктерин жаңылагандагы акыбалы жогору болуп атпайбы? Алардын мындай айтканда жабдууларды жаңылагандан сырткары жөнөкөй эле мындай социалдык багытта карай турган болсок, алардын маяна айлык маyaналары дагы биздин кесиптештерибизге караганда жогорураак, аны дагы билинип турат да бизге. Бул деген сөз баягы эле иштеп чыккан электр энергия менен саткандын ортосундагы айырмалыктын белгиси. Самырбек мырза, ушул жанагы тарифти жогорулатуу маселесине келгенде эми элдин маанайына, элдин талкуусуна жараша, анан алардын пикирине жараша болуп атпайбы? Баары бир өзүңүз деле айтып атасыз, коомдук талкууга коюлуп, андан кийин ишке ашырылышы керек депчи. Бүгүнкү күндө ошол элге мындай алдын ала мониторинг жүргүзүп, мындай элдин маанайы байкалып атабы? Бүгүнкү күндө эл эмне дер экен эми тарифти көтөрө турган болсо? Сиз туура суроону белгилеп кеттиңиз. Азыркы биз билгендей тариф саясатына болгон электр энергиясына болгон тариф саясаты 21-жылы октябрь айында кабыл алынган. Азыркы 1 сом ченинде 1 киловатт саат үчүн 1 сом ченинде тариф орнотуу үчүн биз тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Ал азыркы учурда колдонулуп жаткан тарифтик саясатка. Ошонун негизинде биз азыр тиешелүү иштерди бул багытта жүргүзүп, жакынкы арада коомдук талкууга алып чыгып, анан кийин керектөөчүлөрдүн биздин сунуш пикирлерин, ой пикирлерин угуп, анан ошону эске алуу менен кабыл алынуусу күтүлүүдө. Бул өзгөртүүлөр жакынкы арада май айында ишке ашат деп күтүлүп атат. Бул жерде керектөөчүлөрдүн ой пикири туура эле болот го деп биз күтүп атабыз. Анткени биздин керектөөчүлөрүбүз жалпы эле электр энергиясын товар деп азыр биз таанып калдык.
товар башка биздин экономика жагындагы азыркы ситуацияндагы байкап талдап жүргүзсөк. Эгерде сөзүңүз каралса тарифти көтөрсөк эл эмне дейт деген суроого кабарчыларыбыз эл аралап сурап тактап көрүшкөн. Азыр ошол пикирлерди угуп көрөлүчү. Түшүнүгүз мисалы мына суу кең байлык өзүбүздө тоолордо немелер көп, мисалы кең байлыктар, суулар дарыяларыбызда агып атат. Биздин түшүнүгүбүз ушул сиетти кичине эл үчүн жайга эле коюп, просто өчүрбөсө дейбиз да. Негизи өкмөттүн демилгеси туура деп эсептейбиз. Себеп дегенде азыр сом деле девальвация болуп атат, инфляция болуп атат, 77 тыйын деген бул мындай айтканда смехотворный цена. Себеп дегенде мамлекетте ар бир жаран өзүнүн салымын кошуш керек. Азыр мына Кудайга шүгүр пенсия айлыктар деле көбөйүп атат, мамлекет аракет кылып атыр. 23 тыйындын эсебинен эчтеке болбойт. 1 сом туура. Гача президенттин кайрылуусун баардыгыңыздар уктуңуздар. Чындыгында мына Facebook'та социалдык тармактарда чыгып атат. Бүт мамлекеттердин арасында эң аз электр энергиясын төлөгөн биздин өлкө экен да. Дагы ошого наразы болуп атабыз. Мен элдерге таң калып атам. Кече өзүм карадым. Мен мугалим катары мурда 15 миң, 20 миң алган болсом, азыр бизде мына кандидаттар, доценттер, докторлор 60 миңге чейин алып атат. Эмне үчүн айлыкты көбөйттүң, пособияны көбөйттүң дебейбиз дагы. Анан бир 30 тыйын үчүн жаңжал кылышыбыз керек. Бул туура эле түшүнүбүз керек. Эгер ошону биз электр тармагын туура төлөп берсек, убагында төлөсөк, мындай свет өчүрүүлөр башкалар дагы болбойт элек. Азыр тарифти көтөрбөй 1 сомдон төлөсөк, бул энергия системабыз бузулгандан кийин 10 сомдон төлөйбүз. Азыр эми un кымбаттап атат, нан кымбаттап атат, ГСМ кымбаттап атат, бар жок кымбаттап атат, свет кымбаттап атат. Эми светти дагы эле адамдар чыгарып атат да, алар дагы СССРден калган оборудованияде турат биздин ГЭСтер. Ошолду азыр 23 тыйын деп кысынсак, эртең 23 сомдон дагы свет таппай калышыбыз мүмкүн. Баарлыгы кымбат азыр 1 сомго качты эле эмес эми. Азыр ширеңкең тусуңан бери эле бүт кымбат болуп атпайбы. Анан ошондой болсо анда качты эле эмес. Биринчи энергетиктерди караш керек. Алардын мына неме объем, бизде Кыргызстанда мындай да, bir нерсе десе сразу андай кылыбыз керек, кандай кылыш керек деп. Биринчи, вот мен как инженер катары, мында канча суу бар экен. Ошого карата bir нерсе кылышат. Правительство деле жөн эле ушу ценаны көтөрүш керек эмес. Эл ошону жакшы түшүнүш керек. Биз Кыргызстан баарыбыз бирге жашайбыз ошо. Бир нерсе сен азыр неме болуп калсаң, министр энергетика болуп туруп, айда сууң жок болуп калса, сен кыла албай калсаң, сен виноват эмессиң да. Сен виноват эмес. Ошон үчүн жалпы кырып туруп, караштырып, какой-то срок надо повышать кылыш керек. Мына жогорудагы жалпы коомчулуктун пикирине таянып, мен дагы бир ошол соц тармактардагы маселеге кайрылып өтөйүн. Каршы чыкпай колдоо берели туугандар деп жазыптыр. Туура көтөрбөскө айла жок. Акыры бул проблеманы чечиш керек да дейт. Бирок дейт, нааразы болгондор заводтору, цехтери, особняк үйлөрү жана башка барлар. Үйдөр жарыктандырууга холодильник, телевизор жана башка анча деле көп кетпейт. Карапайым эл муну мындай эле көтөрөт, бирок жанагы байлар, мындайча айтканда, же болбосо ошол цех иштеткендер, же болбосо ушул электр энергиясын көбүрөөк пайдалангандар кымбаттатканга каршы болуш керек деген пикирин билдирипти да. Сиз кандай дейсиз? Эми бул боюнча мындайча айтканда мына сюжеттерден угуп кеттик. Элдин арасында эң негизги түшүнүү менен кабыл алып атканы биздин баягы элибиздин дагы келечектеги энергия тармагы үчүн жаңын күйдүрүп атканын белгиси болуп атат да. Биз ушул нерсеге эметип атабыз да, баягы эл менен иштешкенден кийин элдин арасында биз дагы бул тариф жөнүндө сөз мурда, алардан мурда элдин арасындагы ар бир адамдардын үнүн угуп биз дагы эл менен чогуу иштешебиз да. Ошол негизги ою туура эле болуп чыгып атат да. Анан мындай жөнөкөй тил менен айта турган болсок, биз жөнөкөй эле эсеп чыгарып атабыз да. Например, мисал катары 77 тыйын ордуна 1 сом боло турган болсо, эгерде бир үй бүлө бир айда 700 киловатт электр энергиясын жага турган болсо, мындайча айтканда 500 сом экен да. А эгер биз көтөрүлгөндөн кийин карап көрсөк 700 сом. Bir aylık ayırma болгону молжол менен 200 сом айырма болуп атат. Бул деген сөз бир жигитибиз же бир эркек балабыз бир пачка сигаретти чекпей койсо эле ошол эле чыгашат да, мындай айтканда. Ал эми сиз айтып аткан байлар деп анан биз мындай эметип атпайлыбы? Байлар дегенде биз электр энергиясын көп керектөөчү кардагылар деп айтсак туура болот го деп ойлойм да. Электр энергиясын көп керектөөчү кардалар боюнча ал жерде деле алардын арасында деле мындай түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн, айтылат, баардык багыттар берилет.
анан канчалык электр энергиясын көп иштетип аткан адам болсо ошого жараша аны мен жөнөкөй эле тил менен ойлойм да, анын чамасы бар, ошон үчүн ошого жараша электр энергиясын көп колдонуп атат да. Ошол багытта да эч кандай маселе жаралбайт биздин түшүнүгүбүз боюнчачы. Эгерде биздин мына жөнөкөй эле адистерибиз, жөнөкөй элдерибиз, жада калса пенсиядагы адамдарыбыз мунун баарын колдоп атпайбы? Анан кантип эле чөнтөгүндө каражаты бар адамдарыбыз бул энергетика тармагына же болбосо мамлекетибизге күйбөй койсун деген, салым кошкусу келбей калсын деген бир жакшы ойдобуз да биздин баардыгыбыз элечи. Биз ойлойбуз бул багыт боюнча деле андай деле көп карама каршылыктар болбосо керек дейбиз да. Замир мырза, жанагы 202 сом канча тыйын деп атасыз? 30 канча тыйын деп атасыз? Көтөргөндөн кийинки баз 38 тыйын деп атасыз. Өздүк наркы. Ошону менен эсептегенде, демек жанагы чыгышылардын баардыгын жыяп, андан кийинки андан нары дагы көбөйтүүгө зарылдык жаралбайт бекен? Ошону менен электр энергияны актоо ишке ашырылат бекен? Ооба, сиз туура айттыңыз. 2 сом 38 тыйын бул биз жогоруда белгилеп кеттик го, импорт электр энергиясы бар, ошонун чыгашасын эсепке алганда, анан азыр электр энергиясынын тартыштыгына байланыштуу биздин жылуулук электр борборунда иштеп чыгарууга кеткен электр энергиясын иштеп чыгарууга кеткен кошумча чыгымдарды кошуп эсепке алганда, ошол 2 сом 38 тыйынга чыгып атабыз да. Эгер бул чыгымдар жок болсо, албетте анын өздүк наркы 1 киловатт-саат үчүн дагы бир аз төмөндөйт. Эми коом арасында мындай пикирлер бар, анан муну дагы эксперттер да айтышкан, ушул эми коомчулук деген катмарлардан турат да, ар түрдүү катмарлардан, ушуга жараша категорияларга бөлүү керекпи, керек эмеспи? Тариф саясатына келгенде. Азыркы биз колдонуп жаткан тарифтик саясатта категория топторго бөлүнөт. Биздин керектөөчүлөр ал сөзсүз түрдө болуш керек. Анткени социалдык жактан калк керектөөчүлөрүнүн тиешелүү деңгээлде кызыкчылыгын сакташ үчүн биз алар үчүн өзүнчө топ болуш керек. Бул дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде колдонуп келет калк үчүн. Андан аларда дома хозяйство деп коет. Ошолор үчүн калктын тарифи ар дайым өзгөчөлөнүп, социалдык жакка багытталган болот да. Сиз айтып кеткен группалар, топтогу керектөөчүлөр, булар бюджеттик керектөөчүлөр, өндүрүштүк керектөөчүлөр, анан алтын кен иштеп чыгарган бизде өзүнчө топ бар керектөөчүлөр, субъекты майнинга деп өзүнчө бөлгөнбүз, анан электрический транспорт деп өзүнчө топ бөлгүлөнгөн. Ошол топторго бөлүү бул сөзсүз түрдө болуш керек. Алтынбек мырза, аз убакыт калыптыр. Мындан аркы мына чектөөлөр болбойбу? Мындан аркы графикти айтып койбойсузбу? Бүгүнкү күндө эфирдин башында айтып өтүп кеттим. Эгерде бүгүнкүдөй керектүүлөрдү мындан ары ашпай турган болсо, аба ырайы дагы жакшы болуп турган болсо, бүгүнкү күндө эле чектөөлөрдү мындан ары болбойт. Эгерде керектүүлөр көбөйүп, кайра эле суук түшө турган болсо, биз баягы ошон үчүн айтып атабыз да, алдын ала жаңы керектөөгө карап туруп мероприятие түзүлөт да, биз алдын ала айтканга туура болбой калат го. Рахмат келип бергениңиздерге. Жашоо токтобосун деги эле жашоонун маңызы, жашоонун мүнөзү ушул жарык болгондон кийин ушул жарыгыбыз өчпөсүн деп тилек кылып эфирибизди аяктайлы. Келгениңиздерге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы энергетика тармагындагы айрым күнгө тескелүү маселелерди талкууладык. Анын ичинде тариф саясатын жогорулатуунун зарылчылыгы бүгүнкү күндө кандай жаралып атат, деги эле бул тарифке карата коомчулук эмне дейт, адистер эмне дешет, деги эле бүгүнкү күндөгү жаралган зарылдыкка карата эмне кадамдар жасашыбыз керек деген маселени талкууладык. Саламатта калыңыздар.